Саламатсыздарбы, Ала Тоо 24 каналынын түз эфирдеги көрсөтүүлөрүн Ала Тоо Лайв программасы улантат. Эгемендүү Кыргызстандын биринчи конституциясы мындан туура 30 жыл мурун 1993 жылы 5 майда кабыл алынган. Баш мыйзамдын 30 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара бүгүн Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда президенттин катышуусунда өттү. Ала Тоо Лайвта баш мыйзамдын мааниси, өзгөртүүлөрдүн себеби жана анын аткарылышын легендарлуу парламенттин депутаты, экономика илимдеринин доктору Ана конституциябыз кабыл алынганына 30 жыл болду. Бул күн менен сизди куттуктайм. Анткени ушу эгемендүү Кыргызстандын биринчи конституциясын кабыл алуучулардын катарында сиз дагы барсыз. Айтсаңыз, ошол учурда биринчи баш мыйзамды кантип кабыл алдыңыздар эле? Талкуулар кандай жүрдү эле? Бул багы эң биринчи өз алдыбызча мамлекет болгондон кийин биринчи түзүлүп аткан конституция болуп, ошон үчүн тиги эң негизгиси багы атайымда рабочий группа түзүлүп, ошо юристтерден, экономисттерден, политологдордон, тилчилерден ушундай алып кошуп туруп, анан кийин багы рабочий группа иштеди. Анан биз да анда член президиум болчубуз, ошо Верховный Советтин жогорку кеңешинен. Анан президиумда улам карап, улам жаңысын ушинтип практически ай сайын мындай эме кылып, анан дүйнөдөгү болгон мындай өлкөлөрдүн, өзгөчө Европа өлкөлөрүнүн конституцияларын карап бут алып чыктык мындай. Себеби мындай демократияга жакыныраак, анан өнүккөн өлкөлөр дегендей аспектте кылып, анан ошол эле убакта биздин Кыргызстандын тарыхында илгертен келаткан каада салтыбыз кандай болгон, ал убакта жазылган конституциябыз жок болгону менен биздин өзүбүздүн мамлекеттин өнүктүрүшү боюнча кеткен жолдору бар эле деп. Анын ичинде эле мисал айтсак, эпос манас ошо кыргыздарды кантип сактап калыш керек, кыргыз мамлекетин кантип сактап калыш деген. Биздин бир мындай азыркы Куран сыяктуу болгон нерсебиз болгондо, ошондон келген элдин салты жазылбаганы менен бири-бирине айтылып келген ошолордун баарысын тигжеңге киргизип, элге да жагымдуу болгондой, бизге да жагымдуу болгондой болуп, андан кийин анан депутаттар алып ал убакта багы регион болуп, өзүбүздүн жерлерден шайланып келчүбүз да, азыркыда мындай постоянно отуруп алып, бир жерде иштечү эмеспиз. Анан ошонго барган айылдагылар менен барып, шаардагылар менен барып, ар бири менен элди чогултуп алып, момундай болот, бул жеринде кандай деп, алардын ойлорунун баарын ошо жазып, мындай эмеге кайсысын деген идеяларын айтышат да, аксакал кишилер, аялдар өздөрүнүн эмесин айтат, активдер мындай айтышат. Анан ошолордун баарын чогултуп алып, кыскача улам кайра рабочий комиссияга берип, алар баа иштеп отуруп, анан ошентип отуруп түзүлгөндө, анан кийин бул баа биздин мындай өзүнчө, өз алдынча мамлекет болуп чыкканыбыздагы эң башкы маселе ошо биз мамлекет кандай кылып өнүгүшүбүз керек, кайсы жол менен geçишибиз керек деген негизги максат болгон. Анан ошого жараша жанагы 3 мындай европалык системада, дүйнөлүк системада 3 негизги бийликтин мындай бири-бирине тең салмактуу болуп турушу үчүн, анын ичинде сот бийлиги, аткаруу бийлиги, анан теги мыйзам чыгара турган бийлик, үчөөнүн ортосунда мамилелер кандай болуш керек деп. Анан ал убакта биз уже президентти шайлап койгонбуз, парламентте шайлаганбыз, биринчи президентти. Анан парламентте шайлангандан президент кандай кылсак, президентти аткаруу бийлигин толук алса болобу, болбойбу деп карап көрсөк, андан мен чапкылап алам да силердин алдыңарда отчет берип жүгүрүп калам, өкмөт өзүнчө кылалы деп президентибиз да ошондой деди, Аскар Акаевич. Андан кийин өкмөт өзүнчө кылып деп, анан президент как бы мындай арбитр катарында 3 бийликтин үстүнөн карап тура турган мындай жетекчи, мамлекеттин жетекчиси болуп калат. Тем более чет мамлекеттер менен жаңы мамилелер түзүп аткан кез өз алдыбызча ошого да жумуштардын көп ошакка кетип калат экен деп, анан жана мындай бир жагынан карасаң, бийлик парламенттик республика, азыркыча наука менен айтканда парламенттик республика сыяктуу болгон конституция болгон. Эмне дегенде бүт өкмөт чечип алган чечимдердин баарысын парламент менен макулдашып, анан кийин ошондон кийин анан тиги ишке киришип өздөрүнүн токтомун кабыл алчу да. Ушундай болгон аспектте болуп. Азыр мисалы үчүн өз алдынча болуп атат, андан кийин парламенттин алдында болчу, сот бийлиги болсо өзүнүн закону менен кете берет. Ошондой аспектте болуп түзүлүп, анан парламенттик республика сыяктуу болуп, анан парламенттик президенттик республика деп аталган ошондон келип чыкканда. Андан кийин улам кийин жана бүгүн президент дагы жакшы айтып кетпеди, ошо мындай турмушка жашоого жараша улам тиги алмаштырып жүрүп отурат экенбиз да. Ошо бир 6 жолу, по-моему, андан кийин ошол 93-жылга алынган конституция кабыл эмеге мындай өзгөртүүгө учурап жүрүп отурду. Бирок баягы азыркы конституциянын дагы негизги мындай фундаменти, негизги мындай тура турган мындай эмеси ошол 93-жылкы жанагы легендарный парламент кабыл алган
emege konstitusiya bolup kaldı da. Ana bir yerde mınday da bir özgöçölük boldu. Prezidentin birligin biz mınday parlament alıp alganday bolup sezilip kaldı da. Prezident özün geden Yalovko sesi büt maселелерин бар. Ошол учурда макулдаш керек болуп калып. Даже Аскар Акаевич бир жолу айткан сөзү ой мен даже именин посолдорду жиберген өзүмдүн акым жок. Ошонун баарын силер менен келип макулдашып, анан кайрадан кийин указ чыгарып ушундай чоң эмеге болуп атат. Маселени тез чече албай калып атам деп. Тем более биз анда 3 айда бир жол кылабыз да, мындай азыркыдай постоянно иштеген парламент жок да. Депутаттар кетип калабыз, жерлер иштейбиз, анан кайра келип чогулуп алга турган закондордун баарын кабыл алып, чечимдерди кабыл алып берип анан кайра кетип турчубуз да. Анан ошондон анан биринчи өзгөрүүнү ошо 96-жылы тиги президенттин укугун кененирээк кылалы дешип, анан кийин ага кичине көбүрөөк эмени берип, указ менен чече тургандай кылып, ошондой кылып формасын өттүк. Улам бир кызык нерсе болуп калды. Улам жаңы президент келгенде эле, андан кийин кийип келди. Ар ким сөйлөгөндө мага жетпей атат, бул мага жетпей атат деп отуруп эле бир кишинин бийлигиндей болуп кетти. Анан кийин аягында даже бир убакта эсиңиздерде болсо керек, тиги общий президентке тиги мыйзам чыгара турган эмени правасын алып таштайлы дегенге чейин барганбыз да. Бул легендарный парламентке кийинки парламенттерде алып таштап, президенттин укугу жок болуп калган, тиги закон киргизген, өкмөт киргизсин, тиги президент эметпес, ато президент өзүнүн эле баарысын тиги бийликтин баарын өзүнүн колуна алып алгысы келет экен деп. Анан ошентип жүрүп отурган Буш ханым мынакей баягы Октябрь революциясынан кийин 20-жылкы жаңы алынган конституцияда как раз башында айтылып аткан идеялардын баары мындай ишке ашкандай болду. Ошондо мисалы үчүн акыркы конституция кабыл алынганга чейин 9 жолу конституция өзгөрүптүр да. Анан ошондо баарында эле негизинен башкаруу боюнча өзгөрүп туруптур да. Президенттик, парламенттик, кайра президенттик болуп эле. Ошентип тиги негизинен бийликти кантип кимиси чечиш керек бөлүштүрүү болуп калды да. Себеби президентке Аскар Акаевичтин президентке көбүн берип койдук да. Парламентте эчтеке чече албай калат экен да. Эчтеке сулушун киргизе албай калат. Тиякта депутаттарга айтат да, тиги депутаттар элдин өкүлү да принципечи. Анан аларга айтканын баарысы эме болуп калды да. Мындай каком-то аспектте президентке жөнүндүү сөз менен айтасың, же кат жасасың, анан эчтеке чече албай калды да. Анан ошондон чыгып отурган кийинки парламент жана биринчи революциянын келип чыкканында эле бир негизинен ошолор болуп чыккан да. Сиз ошо биринчи конституциянын кабыл алынышына түздөн-түз катыштыңыз. Өзүңүз айткандай, жерлерге барып, шаарларда, айылдарда эл менен сүйлөшүп, анан жана жумушчу топтун кароосуна киргизип турдуңуздар да. Андан кийинки ошол конституция өзгөрүп атканда, реформа болуп атканда сиз ошолорго да катыша алдыңызбы? Канча жолу катыштыңыз, кандай сунуштарды бердиңиз? Биринчи парламентте, легендарный парламентте 350 депутат болчубуз да. 350 депутат болгондо жанагыдай барып келип иштегендей болуп. Мен өзүм көп баягы сунуштардын ичинен эң башкысы мындай айтам да, бизде да мажелис кылабыз деп эле. Анан мен чыгып сүйлөдүм, ошону правда тиги телевизордон берип элге чыгарбай коюшту. Мындай ыр менен сүйлөдүм да. Сүйлөгөндө өзүм ушундай ыр салып сүйлөдүм да. Ой, бул мажелис деген эмне? Элди карап атам. Кыргызда ушундай сөз бар беле? Муну кайдан алып атабыз? Эмнеге мажелис дейбиз? Жогорку кеңештин эмнеси жакпай атат бизге? Кийин окумуштар мени колдоп кетишти да. Ошол жерде тиги эже бар болчу, жана академик Орузбаева деген эже бүйүнө, берки Манас сектордун башчылары Манаста деле тууга келгенде да, тууну көтөрүп атканда эле кызыл туу дегенге келгенде да, коммунисттер кызыл тууну чыгарып атасыңар деп. Ой, Манаста бар эмес беле тиги айгайлаган кызыл чуң, агазаба кызыл туу, көгөлгөн кызыл чуу, көгасаба кызыл туу деп, кызыл тууну тиги кыргыздар башынан эле туу кылып алып жүрчү эмес беле? Анан коммунисттик туу деген кандай айырмасы? Просто Советтер Союзу может быть биздин тууну алгандыр деген сөзгө чейин бардык да, ушундай тарашкан. Ушундай нерселер майда, бирок ошол вроде бы майда сөз айткандай болосуң, бирок ошолор реально ишке кирип кетти да. Мен ошонусуна өзүм ичимден кээде жатып алып багы ыраазы болуп каласыз. Туура айтып калган экен ошондо. Мен өзүм мындай натурам кичине эмерекмин да, жоошураак. Мындай карап, мындай аябай ушманча айтпай, мындай элчесин ой баарын угуп, такыр болбой баратканда ошо чыгып айткан ошондой натурам бар эле. Анан экинчисинде жанагы жаңы созу башталды. Тиги баягы мурунку Советтер Союзунун убагында түзүлгөн парламент болчу да, биз шайланганда Советтер Союзунун убагы бар болчу. Советтер Союзу тирүү болчу 90-жылы. 91-жылы бул бөлүнүп чыктык. Анан ошон үчүн легендарный деп аталганда ошондой эски биз 12-чи созуп болуп тиги Советтер Союзунан келдик. Анан биринчи созупту уже 95-жылы шайладык.
шайландык, анан анда парламент эки бөлүктөн болуп калды. Бирөөсү закон чыгара турган законодательный собрание коюп, закон чыгара турган жыйым, ага 30 эле депутат шайладык. А экинчисине 70 депутат бул элдин эмеге өкүлчүлүгү болуп эки палатадан болду. Анан мен ошол тиги закон чыгарчу жыйынына кайра депутат болуп келдим да экинчи жолу. Ошондон баштап анан кийинки эмеге парламенттик иштерге баягы түздөн түз катышып калдым да. Андан сырткары баягы эксперт сыяктуу, окумуштуу катарына экономикалык маселелер боюнча өзүмдүн оюмдар эмне болуп калса же айтып же жеткирип, мындай кат жазып, мындай кабарлашып ошентип жүрүп, баягы практически баягы өмүр бою депутат болуп иштеп жүргөндөй сезесиң да тушанда. Тиги себеби бирөөнкө болуп аткан болсо сразу жиберип туруп эле эскеле депутат легендарного парламентте эле жиберием, карап көргүлөчү тияк бияка деп. Бул дагы каком-то аспекте маселелерди чечкенге, жардам бергенге мындай жакшы болуп келатат. Мен даже мындай ойлоп жүрөм, биздин депутаттардын баарысы эле депутат болгондон болдук тыштактап коюшат да. Депутат болбой эле сен элдин алдынан бир жолу шайландың, ошол округду билесиң да. Ошол округда эмне маселе болот, эмне чечилбей атат. Депутаттардын одно дело азыр депутаттар партиядан да шайланып калып атпайбы? Анан партиядан шайланганда жаман болуп калды. Акчасы барлар партияга акчасын төлөйт дагы депутат болот. Акчасы жок адамдар вообще депутат болбой калды да. Алардын үнүн уккан эч ким жок болуп калат. Элдин арасынан чыгып аткан, мисалы биздин убактагыдай болуп, элдин арасынан жулунуп чыккан кишилер жок болуп калды да. Анан демек ошондой депутат болуп калганда ал элден алыс болуп калат экен. Анан ошол болбош үчүн давай жергиликтүү каяктан мурун депутат болуп жүрсөңөр, баягы эле мурунку илгерки депутаттар эң арманы болсо, депутат какого-то созыва деп жиберсек болот. Мындай ушундай жаңы бир системаны киргизип алалы. Может быть, даже ушундай закон киргизип алалы. Закон болбосо да мындай адат катарында кылып киргизели, ушундай кылып биз баары бир ошол элге бир шайлангандан кийин биз эши өмүрүбүз өткөнчө ошол элге кызмат кылып өтүшүбүз керек. Ошол жерге кызмат кылып өтүшүбүз керек деген идеяны мындай азыр депутаттар бүгүн легендарный парламенттерде да чогултуп алып сүйлөштүм, тиги жерде жана чогулуш болуп аткан. Баары макулдап атышат, чын эле мындай. Ден соолук болбой калса айла жок. Атак ошол жерде эл менен иштеп атсаң, ошол элдин эмнеси болуп атат, ошону мындай түртүп, момундай экен деп жаңы депутаттарга айтып, өкмөткө айтып тигиндей сунуш берсең, баягы жалпы мамлекетибиздин өнүккөнүнө жакшы болот болот деген ойда. Кстати, бүгүн президент ушуну жакшы айтып кетти да. Биз деген ошол эмеге ар кимибиз, ар бир гражданин. Эгерде ушул могуреки конституция деп, ушул конституциядан сактап, ошондой болуп аткан ишке аракет кылсак, биздин өнүккөнүбүзгө тезирээк жол ачылат деген жакшы идеяны айтып кеттим. Мен ойлойм, ошону ушундай кылып дагы эметсек болот го деп, жардам болот го, жалпы мамлекетке дагы, элге дагы деген. Мына сурайын деп атам, ошол биз азыр колдонуудагы баш мыйзам 2021-жылы кабыл алынды да. Ошол баш мыйзамдын өзгөчөлүктөрү деп эмнелерди айтат элеңиз? Мунун эң негизги жеңиш мында болду да. Биз жанагы президент өзү, аткаруу бийлигинин башчысы эмеге өзүнүн аппаратын, администрация президентте деп өзүнчө, анан өкмөттүн аппараты болуп экөөлөк болчу да. Экөө бири-бири менен чабышып атчы. Мисалы үчүн экономический отдел мында да бар, мында бар. Биздин президенттик глобалимиз момундай жасагыла деп тигилер ага каршы болушат. Ошентип эле экөөнүн ортосунда момундай эле тиги жанагы мындай кыргыздын бир эме сөзү бар го, тиги абысындардай болуп эле бири-бири менен эметкендей болуп, каршы болуп, бири-бирине каршы болушуп, пикирлери туура эмес келип калса. Азыр бул бир эмеге аппараттын бир кылып, ошонун жетекчиси тиги одновременно тиги өкмөттү башкарып калып атат да, кабинет министрин. Ошонун негизинде жанагындай талаш тартыш жок, бир идея менен кетип, бул биздин иштин тез жүрүшүнө чоң жардам берип атат да. Биз ошону жанагы илгертен ошол ойду мурун деле айтып келгенбиз. Ошол жүрүп отуруп 30 жылда эми ошол жана 20-жылкы революциядан кийин 21-жылкы алынган конституцияда ишке кирип, азыр ошол мындай өз жолубузга туура отургандай болуп калдык да. Баягы ат чыгып келип атат, эми мына бир атка минип мындай баягы бир колубузга кылычты кармап, бир багытка, бир жеңден кол чыгарып, бир жакадан баш чыгаргандай болуп калдык да. Азыркы конституциябыз ушул жагына келгенде биздин иштин, мамлекеттик органдардын ишине, элдин алар менен катташышына мындай жакшы шарт түзүп койгондой болду да. Чоң рахмат. Мына өзүңүз дагы айтып кеттиңиз, мен да сөзүм башында айтып кеттим. Бүгүн ушул Конституциянын 30 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара Токтогул Сатылганов атындагы биздин улуттук филармониябызда президентибиз Садыр Жапаровдун катышуусунда өттү. Садыр Жапаров ошол өзүнүн сөзүндө Конституциянын тарыхы, мааниси, анын аткарылышы, укуктук ченемдерди кантип аткарылышы керектиги боюнча дагы өзүнүн сөзүндө айтып кетти да. Азыр биз көрүүчүлөр менен, сиз катыштыңыз, ошентсе дагы көрүүчүлөр менен дагы ошо президенттин айткан сөзүн угуп алсак, анан кийин сөзүбүз уланталы кайра.
Biz konstitutsiyanın çenemderi menen prinsiplerinin saktалышын жана жүзөгө ашырылышын камсыз кылуу үчүн тынымсыз иштешибиз керек. Азыркы учурда конституция элдин биримдигинин, өлкөбүздүн көз карандысыздыгынын жана мамлекеттик бүтүндүгүнүн, азыркы Кыргызстандын демократиялык, саясий, укуктук, экономикалык жана идеологиялык негиздеринин калыптанышынын негизи болуп саналат. Конституциянын өнүгүүгө өбөлгө болчу потенциалы жогору. Бүгүнкү күндө өлкөбүздүн алдында турган негизги милдеттер демократиялык жалпыга таанымал принциптерди ыраттуу түрдө бекемдөө, адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндигинин кепилдигин чыңдоо. Кыргыз Республикасынын ар бир жараны өлкөнүн конституциясынын дем күчүн терең түшүнүп, маанисин жакшы билүүгө тийиш. Биз конституцияны урматтап, ченемдерин сактап, анын маңызын аңдап билгенде гана өз өлкөбүздү, ата мекенибизди, Кыргызстан элинин баалуулуктарын аздектеп сыйлайбыз. Ошондо гана мамлекеттин өнүгүүсүнө, коомдун биримдигине, тынчтыкка жана бейпилдикке жетише алабыз. Биздин башкы милдетибиз бардык мамлекеттик органдар, кызмат адамдары, жарандар тарабынан конституциялык ченемдердин жана принциптердин кынтыксыз сакталышын камсыз кылуу. Конституция түздөн түз колдонулуучу жана таасири этүүчү башкы документ болууга тийиш. Амна конституциялык ченемдердин аткарылышы боюнча президент айтып кетти. Ошол эле учурда мисалы үчүн ар бир жаран конституциянын маанисин түшүнүп, ошону мындай күнүмдүк турмушунда колдонушу керек деп айтты да. Бирок тилекке каршы биз конституцияны толук окуп чыккан эмеспиз. Анын маанисин дагы көпчүлүк биле бербейт. Конституция эмне экенин дагы билбейт да. Эмне себептен анан кантип ушул ар бир жаран билип, анан мисалы ар ким өзүнүн укугун, анан милдеттерин билсе эле, менимче көйгөй болбойт да. Ошого кантип жетишебиз? Кандай сиздин оюңуз бар? Мен ойлойм да, бул эки конституцияны мүмкүн ушу 7-8 класстан баштап, же 9-10, 11 класска кийин, азыр 11 жылдык болгон атпайбы? Ошондо эле баштап мектепке окута баштасак да. Биздин Кыргыз мамлекетинде жашайбыз, Кыргыздын тарыхын ансыз уже биле баштадык, мамлекеттин тарыхын биле баштадык, жанагы мындай мурун общество ведения деп койчу, коомдук илим деп. Азыр ошондой коомдук илимдин эле формасынын ичинде конституцияны окутсак деп ойлойм да. Жанагы мисалы кечээ президент айтпады, жанагы дин боюнча дагы эмеге окууну киргизели деп, реально эл билиши үчүн деп. А то 10 классты бүтүп эле билбесе тиги кээ бирөө жана каргандай бирсе Кыргызстанда 17 сектага кирип кетип атат деп атпайбы, жана мисалы мусулманбыз деп койсо 17 сектага бөлүнүп кирип кетип атабыз деп. Ошондой болуп кетпеш үчүн бул конституцияны биздин сиздердин укугуңар мында мен 18 чыккандан баштап деп, ошо эртерээк эле ушул 15-16 чейин балдар уже түшүнүп калган кезден баштап эле конституциянын ошол тарыхын, допустим, кандай болгон, ага чейин элдин кандай болгон, жаңы конституция качан кабыл алынды, андагы негизгилери кандай, анан сиздин укугуңуз менен эртең мектеп гражданин болуп 18-ге чыгып, сиздин кандай укугуңуз бар, сизге мамлекет кандай кызмат кылыш керек деп, ушулардын баарысын окутуп, мектептен эле баштап окутсак дейм да. Анан кийин мектептен бүткөндөн кийин анда баягы общий обучение болгон менен ар бир университетте эле бир сабак кылып эле, мисалы жумасына бир 2 сааттан эмес, 2 жолу лекция окутуп, практикасын өткөрүп, университеттерде дагы окутсак дейм да. Себеби университетте иштеген бөлөк кызматта болобу, мугалим болобу, врач болобу, инженер болобу, ким болсо да конституцияны билсе, ал баары эл менен иштегенде анын правасы болуп калат. Ошондо мен ойлойм, бул жалпы конституцияны биз баарыбыз билген болуп калат элек биринчи жагынан, экинчиден аны ишке ашырганда жеңилдик болуп калат эле. Жана президент айтып кетип атпайбы, биз буга ар кимибиз жардам кылышыбыз керек деп. Жана мен айтып аткан сөз ошого келет да. Мисалы Туркияда мындай опыттар көп өлкөлөрдө. Туркияда мурун депутат болсо, ошол жерде эле депутат бойдон өмүр өткөнчө болуп эле жүрө берет да. Жаңы депутат шайлай берет. Жолун берет. Жок, муну эски депутат деп коет. А голосование келгенде жаңы депутат барып голосовать этет. А булар жалпы чогултуп эле ошол менен жаңы элге эмне керек, эмнени чечиш керек деген маселелерди опыты бар кошо беришип эле кошо иштешкенде. Общественных началах кошо иштешкенде боло берет да. Ушунча бүт массаны баягы жалпы бөреки конституциянын аткарылышында келгенге бир жакшы момундай база түзүп алат белек деген ой келет да.
Менимче ошондой жолго өтсөк, бул президенттин сөзүн может да указ менен да проявить этип көрүп, кандай форма кылып туруп, анан кийин ошол жанагы динди биз мектепке киргизип аткандайлы кылып эле, бул конституцияны окутканда дагы ошо юридикалык формаларынан мурун ар бир адамдын укуктарын, мамлекеттин кандай укуктары бар, бийликтин кандай укугу бар, бийлик менен эл кандай болуш керек дегендерди биз ошо мектептен баштап үйрөтүп койсок, эл мындай кийин өзү саясийде активдүү болмок, коомдук иште дагы, анан өз ишин жүргүзгөндө дагы ишенимдүү иш кылмакта, карап отура бербей, тигил минтип койду, бул минтип койду деп отурбап, биз башыбыз кич түшкөндө эле бар. Бирөө нерсе деп койсо ошого ишенип калбайбыз. Ошентип калып атпайбызбы? Анан бирөө өмөткөндөн кийин анан бирденке болуп, анан соттолордон анан барып эле конституция бар, анан юристтерге бар, анан адвокатка акча төлөйт экен, мындайт экен деп анан тигин көзү карап калып эле, биз ага чейин кедей кичтей болуп калабыз. Я имею в виду кедей, мээси жагынан кедей кичтей болуп, билими жогунан кедей болуп калып атабыз да. Ошон үчүн ушул мектептен эле баштасак дейм да. Чоң рахмат, жакшы сунуштарды айттыңыз. Буюрса, ким көрсө, кабыл алса, өзүнө сиңирип алып, турмушунда колдонот деп ишенебиз. Дагы бир жолу майрамыңыз менен сизге биздин студияга ушул майрам күнүндө келип, Конституциянын тарыхы, кабыл алынышы, анын мааниси тууралуу өзүңүздүн пикириңиз, сунуштарыңыз менен бөлүшкөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер Ала Тоо 24 каналынын Ала Тоо Лайв программасын көрдүңүздөр. Биз Конституция кабыл алынганынын 30 жылдыгына байланыштуу легендарлуу парламенттин депутаты Кубанычбек Идинов менен сүйлөштүк. Конституция бул мамлекеттүүлүктүн негизи, көз карансыздыктын символу. Ал жарандардын укуктарын жана милдеттерин аныктаган негизги документ. Майрамыңыздар менен биздин каналдан алыстабаңыздар.